Качандыр бир Борбор Азияда эң ири болгон ботаникалык бак азыр кыйрап жатат. Аны 88 жыл мурун илимий зона катары курушкан. Ал эми азыр анын аймагына футбол талаларын жана башка объекттерди куруу пландалууда. Ботаникалык бак Кыргызстанда эмнени өстүрүү ылайыктуу экенин изилдеген жана ар кайсы өлкөлөрдөн алып келинген сейрек өсүмдүктөрдү сактаган илимий лаборатория болгон. Бир жагынан алып караганда бийликтин ирригациялык системаны жаңыртып, ботаникалык бакты иретке келтирүүнү чечкени жакшы. Бирок экологдор ботаникалык бакты сейил бакка айлантуу туура эмес чечим экендигин белгилешет. Сейил бактар менен футбол талаалары албетте керек. Бирок Бишкекте аларды курууга ылайыктуу башка жерлер жетиштүү. Турак жайлардын, мектептердин жана университеттердин айланасы. Ал эми ботаникалык бак илимий борбор бойдон сакталып калууга тийиш. Ботаникалык бактын администрациясы 2 мини футбол талаасынын курулушу таштак топуракта салынып, 87 гектардын болгону 0,16 гектарын гана ээлейт деп акташууда. Бирок алардан тышкары бул жерде бала бакчаларын, воркаут зоналарды жана конференц-залдарды куруу да пландалууда. Ботанический сад – это не парк, совсем другое назначение, и очень важно его сохранить. Строительство футбольных полей на каменистых участках, которые говорят, весь город Бишкек это практически каменистый участок. Ботанический сад находится в русле реки Аламедин, и этим обусловлена каменистая почва. Раньше там росли растения. Если можно будет организовать полноценную ирригацию, тогда можно будет посадить деревья и восстановить почву. Өткөн жылы ботаникалык бакка өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы макамы берилген. Бул макам курулуштун бардык түрлөрүнө катуу чектөөлөрдү киргизет. Аталган статус анын негизги багытын илимий ишмердүүлүктү жана уникалдуу өсүмдүктөр фондун сактоону бекемдейт. Алматы шаарындагы ботаникалык бак реконструкциядан кийин мындай көрүнүшкө ээ болду. Иштебей калган нерселер оңдолуп, бүт аймак иретке келтирилди. Ушундай эле нерселерди Бишкекте да жасаса болот. Шаар тургундары жана активисттер массалык нааразычылыгын билдирип, түндүк аркылуу арыз даттанууларды жөнөтүп, угуз угулат деген үмүт менен Change.org сайтынын дагы петиция кол коюп жатышат. Алардын кайрылууларына жооп беретинде Илимдер академиясы мындай практика дүйнөдө бар экенин айтып, ботаникалык бактын көп функционалдуу мекенек экенин айтты. Ал эми экологдордун пикиринде ботаникалык бак бул сейил бак эмес, а шаардык чөйрөдөгү биотүрдүүлүктүн булагы. Шаарыбыздын өпкөсүн сактап калууга мүмкүн болушунча көп адам салым кошсун десеңиз, бул публикацияны бөлүшүңүз.